Криштиану Роналдунун рекордтору. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү Абдулкадыр Хусанов тууралуу маалыматтарды жыйынтат. Бүттү достор, кереги жок. Ассаламу алейкум урматтуу футбол көрөрмандары. Жалпыңыздарга Котмондо кошууга күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө Гүлжөгө каналында жалпыңыздарга кечээ болуп өткөн оюндардын кыскача маалыматтарды айтып кетели. Анда эмесе акырындык менен баштай беребиз. Сиздер телефон экранын чоңойтуп үнүн көтөрүп алыңыздар. Мен баштадым. АПЛ лигасы. АПЛ лигасында кечээ болуп өткөн оюндар Астон Вилла Вест Хэм отурусунда беттешти, 1-1 эсебинен тең чыгышты. Албетте, азыркы учурда Унай Эмери шакирттери Астон Вилла буга чейинки оюндарда АПЛ лигасында мыкты бир даражада келаткан болчу. Тилекке каршы акыркы оюндар таптакыр жүрүшпөстөн оюндары жогоп кетти. Ушунун натыйжасында азыркы учурда УПЛ жоготуп, төмөнгө түшүп кеткен жагдайы бар достор. 23 турга калгандагы беттеш АПЛ лигасынан Фулхэм жана ошондой эле Манчестер Юнайтед. Буга чейинки оюндарда кызыктуу кечкен болчу. Бирок мына ушул эки команданын өз ара беттеши дагы бизге кызыктуу жагдайда тартуулап берди. Анткени Фулхэм командасы жалпылай 23 оюн натыйжасында гана 10-орунда келе жаткан болсо, Манчестер Юнайтед кечээ күнкү Мартинестин жалгыз голу менен Фулхэмди жеңип алды. Бул 3 упай азыркы учурда Манчестер Юнайтедти 12-орунга көтөрүп чыгууга мажбур кылды. Албетте, бул жерде эми жалпылай айта келе турган болсок, Манчестер Юнайтед акыбалдар өтө начар, туруктуу оюн алып барбай жатат. Адамдарга ишенимдүү, күйөрмандарга ишенимдүүлүгү жоголуп кетти. Анткени буга чейинки оюнга таянып турган болсок, бир оюн жеңе турган болсо, экинчи оюн жеңип жаткан чагы дагы орундалды. Ошол себептен азыркы учурда Манчестер тууралуу айта турган себебибиз болгону Рубен Аморим ошол Гарначону беттирип атат. Рашфорддор жок болду, башкасы жок болду. Эми толук кандуу Манчестердин курамын ыргытып туруп, башка оюнчуарды алып келиши керек. Андай болбосо Рубен Аморим өзүнүн толук кандуу футболун түзө албайт. АПЛ лигасындагы кезектеги оюндардын бирөөсү албетте бул Джейми Варди башкарган Тоттенхемге каршы беттеш болгон Лестер командасынын оюну. Буга чейинки оюнда билесиздер, Тоттенхем командасы толук кандуу ишенимдүү жеңиштерди камсыздап келе жаткан болчу. Ал эми Лестер тескерисинче жалпы 5 оюнда бир эле жолу жеңишти камсыздаган, алда болсо кайдагы бир кубоктун алкагындагы оюндар. Ал эми Лестер мына ушул АПЛ лигасындагы даражадагы командаларга каршы оюнду алып баруу бир аз кыйынга туруп аткан болчу. Бирок кечээги оюнда Тоттенхем командасына каршы беттешти. Болгону дагы конокто Джейми Варди өзүнүн командасын жеңиш менен алып кайтарып келди. Деги эле мына ушул Джейми Варди башкарган Лестер Сити командасы таптакыр өзгөчө команда. Анткени мына ушул Лестер командасы 2016-жылы жомоктуу сезон өткөзгөн дагы бул жолкусунда чемпион болгон болчу. Мына ушул нерсени, окуяны жалпы күйөрмандар өздөрү түшүнүп алган эмес. Ал эми мындан ошол чемпиондук бүгүнкү күндө Джейми Вардини күйөрмандардан фейк жактан келген жаңылыктардан коргоп жаткан чак. Анткени Тоттенхем күйөрмандары аянттарда көрдүңүздөр Джейми Вардиге карады. Деги эле мына ушул Лестер Ситиге каршы бир аз ыңгайсыз суроолорду жана ошондой эле ыңгайсыз сөздү айтып кетти. Ал эми Джейми Вардинин жообу катары бизде бир жолу чемпиондук бар. Ал эми сиздер канча жолу чемпион болгонсуздар АПЛ лигасында деген сарындай кыймыл аракеттерди көргөздү. Бул менен Джейми Варди жалпылай мына ушул Лестер Сити кайсы жакка барат ошол жакка барат жана Лестер Ситинин негизги лидер оюнчусу. Деги эле мына ушул Лестер Сити командасы Джейми Варди үчүн жаралгандай эле сезим калтырды достор. Эми Италияга сапар тартабыз достор. Италияда азыркы учурда болгон бир беттеш өттү. Лечче командасы Интернационало Милано командасын кабылдады дагы 0-0 жеңилип калды. Албетте азыркы учурда Интерге тең келе турган команда жок. Болгону дагы Наполи тең келсе келет, болбосо Серия А лигасынын бул жолу дагы Интер негизги фавориттердин катарында. Ал эми Лацио Фиорентина ортосундагы беттеште Лацио өзүнүн үйүндө Фиорентинага жеңилип калды. Жалпы азыркы учурдагы Серия А лигасынын жагдайы тууралуу айта турган болсок, турниrdик жадыбалда лидер болуп келе жаткан Наполи командасы 22 оюнда 53 упай топтогон. Интер командасы 21 оюнда 50 упай. Аталанта 22 оюнда 46, ал эми Лацио командасы 22 оюнда 39 упай топтоого жетише алган. Бул да болсо бүгүнкү күндөгү Серия А лигасында чемпиондукка болгон кадамдарын кызуу таризге алып келген чагы. Эми Ла Лига алкагындагы жалпы беттешке өтө турган болсок, азыркы учурда Мадридтик Реал клубу башкарып келе жаткан Ла Лига алкагындагы оюндардын Барселона командасы кечээ күнү Валенсияга каршы беттеш алып барды. Албетте, бул беттеште каталондуктар ишенимдүү 7-1 эсеби менен жеңип алды. Ооба достор, ошол баягы эле 7-1. Башкы матч октуруучусу Германия, Ханси Диттер Флик. Ошол убагында 2014-жылы белгилүү болгон, 2014-жылы драмага айланган Германия Бразилия эсеби бүгүнкү күндө Барселонанын сабына орун алды. Негизи эле мына ошол Ханси Флик бүгүнкү күндө Барселона командасын мыкты бир Бавария Мюнхен сыңарындай немес машинасын ойготкондой эле режимин жакты дагы бүгүнкү күнгө келип мыкты голдорун жаратып, ошондой эле бир оюнда 4, 5, 6, 7 гол жаратууга жетише алган тургандыгын
көрсөтүп жаткан чагы. Азыркы учурда жалпы 32 оюнда Барселона командасы 101 гол жаратууга жетишти. Бул да болсо көптөн бери Барселона сабынан орунда эле элек болчу достор. Кечээ күнкү жеңиштен кийин Барселона командасы керектүү 3 упайды колго берди жана турнир жадыбалда абалын бир аз да болсо жеңилдетип алды. Анткени эгерде кечээ күнү Барселона командасы жеңип тынч отурган болгондо Ла Лига алкагында жетекчи болуп келе жаткан Мадридтен бир топ төмөнгө түшүп кетмек. Азыркы учурда мадридтик Барселона өчүрбөт өскө өчүргөн жокмун, эмчил. Каталондук Барселона кечээ күнкү керектүү 3 упай менен 42 упай натыйжасында 3-орунда келе жатат. Ал эми мадридтик 2 команда бүгүнкү күндө Ла Лига алкагында жетекчилердин бирөөсү. Ошондой эле 4-орунда келе жаткан Атлетик Билбао кечээ күнү Леганеске каршы беттеште упай жоготу. Бул упай жоготуу Барселонадан бир топ ылдыйга түшүп кетүүсүнө себепчи болуп берди дагы. Леганес командасынын мыкты бир жагдайга алып келди. Анткени буга чейин Барселона командасына ошондой эле Атлетико Мадридтен упай тартып алган Леганес командасы бүгүнкү күндө эми Атлетик Билбаодон упай тартып алган чагы. Эми буюрса Испания кубогунун алкагында дал ушул Леганес командасы Мадридтик Реалга каршы ойноп барат. Бул оюнда кандай эсеп менен жыйынтыгат? Негизи эле Мадридтик Реал Леганести жеңе алабы же адатынча топ даражадагы командалар какшатып келе жаткан Леганес жеңишти камсыздап кете алабы достор? Эми өзүбүзгө кайтабыз достор. Саудия Про Лигасы Криштиану Роналдо башкарган Аль Наср командасы кечээ күнү өзүнүн үйүндө Аль Фатехти кабыл алды дагы 3-1 эсебинен жеңип алды. Албетте буга чейин голдорду көрдүңүздөр. Анткени дал ошо Криштиану Роналдо 2 гол жаратты, бирок ал офсайд абалы деп жокко чыгарылды. Ал эми Криштиану Роналдо акыр аягына келип өзүнүн сөзүн айтууга жетише алды. Анткени Садио Мане берген пасын Криштик голго айландырып, өзүнүн карьерасындагы 920-голун жаратты. Буюрса акырындык менен чал болгонуна карабастан 1000-голго жакындап келе жаткан чагы. Албетте бул да болсо бүгүнкү күндө Криштиану Роналдого кандайдыр бир деңгээлдеги дем күч бере турган жагдай достор. Ушул менен достор бүгүнкүгө арналган видео жыйынтыгат. Буюрса келерки мыкты жаңылыктар топтоо менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Гүлжөгөв Кыргыз теле футбол аудиториясы сиздер менен.